Кыргызстан чылымга каршы күрөшүүгө кошкон салым үчүн Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жогорку сыйлыгын алды. Бул уюм Европа аймагында тамекиге каршы күрөшүү чараларын жайылткан жана ишке ашырган уюмдарды жана адамдарды сыйлады. Жеңүүчүлөр кылдаттык менен алардын узак мөөнөттүү милдеттемелерин жана изилдөөгө, үгүттөөгө, ден соолукту чыңдоого, бул чөйрөлөрдө мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга кошкон көрүнүктүү салымдарын таануу үчүн тандалат. Быйыл бул жогорку сыйлык 6 өлкөнүн Кыргызстандын, Грузиянын, Испаниянын, Швейцариянын, Украинанын жана Улуу Британиянын бир катар уюмдарына жана жеке адамдарына ыйгарылды. Кыргызстандан бул сыйлыкты Аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнура Алтыбаева алды. Ал 2015-жылдан 2021-жылга чейин депутат болуп турганда саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташып, өлкөдө тамеки чегүүнү кыскартууга багытталган коомдук саламаттыкты сактоо боюнча демилгелерди активдүү жактап келген. Ар бир мамлекет үчүн эң маанилүү бул өзүнүн мамлекеттин жарандары. А жарандар үчүн эң маанилүү бул ден соолук. Биз баарыбыз билип калдык да. Эң биринчи бул маанилүү, приоритеттүү ар бир мамлекетке бул өзүнүн жарандарын ден соолугу. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам мындай иштей турган мыйзам болду, бирок ошону ишке ашырганы дагы биздин ушу келечекте кандай кадамдарга бүгүнкү иш чарабызда ошону дагы талкуулайбыз.